At чабыш. At чабыштын улуттук түрлөрүнө аргымактардын алыскы аралыкка чуркоосу жана жорголордун жарышы кирет. At чабыштын улуттук түрлөрү аттардын жашына жана чуркоочу аралыкка жараша да бөлүнөт. Кунан чабыш. Кунан чабыш 2 жаштан 3 жашка чейин аттарды чабуу, аралыгы 5000 метрден 6000 метрге чейин. Жазында чабуу мезгилинин аягында 12000 метрге чейин. At чабыш аламан байге. At чабыш аламан байге баардык жаштагы аттарга алыскы аралыкка чабуу, аралыгы 12000 метрге чейин. Жазында чабуу мезгилинин аягында 25000 метрге чейин. Жорго салыш. Жорго салыш баардык жаштагы жорголорду чабуу, аралыгы 9000 метрден баштап, жазында чабуу мезгилинин аягында 11000 метрге чейин. At чабышка аттардын тукумуна карабастан чабуу уруксаат берилет. At чабыш болоор алдында комиссия аттардын тишине карап, алардын жаштарын текшеришет. At чабышта жашы боюнча туура келбеген аттар чабуу укугуна ээ эмес. Улуттук ат чабышка квалификациясы жок деле чабандес, бирок практикалык, өнүгүүнү жана ат чабыш эрежелерин билгендер деле катыша алат. Чабандестин минималдуу жашы 12 жаш, минималдуу салмагы 25 килограмм. Мелдеш убагында чабандестин ден соолугуна чабандес минген аттын ээси жана анын машыктыруучусу жооп берет. Түшүү эрежеси, правила старта. At чабыштын старты марадан ары 30 метр аралыктан кое берилет. Ал эми катышуучулар катарга тизилүүсү бузулса, андан улам старт берүүчү калыс желегин ылдый таштай электе катышуучулар чийинден өтүп кетсе, фальстарт болуп эсептелинет да, катышуучулар кайрадан старт берүүчү жерине тизилет. Баардык катышуучулар старт эрежесин сактаганга милдеттүү жана старт берүүчү калыска баш ийет. At чабыш башталды деп бир гана учурда эсептелинет. Ал башкы калыстын белгиси жана старт берүүчү калыстын буйругу боюнча жана биринчи ат старт чийининен өтүп кеткен учурда. Эгерде күлүк чабандеске баш ийбей жана жанындагы чабандес күлүктөргө зыян келтире турган болсо, анда ошол чабандес күлүгү менен калыстар тобунун чечими менен ат чабыштан четтетилет. Жорго салыштын эрежеси. Эгерде жорго жүрүшүнөн чабып өтүп кетсе, аны 3 жолу кайталаса жаңылды деп эсептелинет. 3 жолуга чейин жорго жүрүшүн оңдоп кетсе, жаңылды деп эсептелинбейт. Жорго жүрүшүнөн жаңылып 14 жолу чапса, калыстар ошол замат жоргону жарыштан четтетет. Туура эмес жоргонун жүрүшү деп оң сол жагы бирдей синхрондуу жүрбөсө, жана жорго таскак жүрүшүнө өтүп таскактын баардык туура эмес жүрүшү менен чуркап 14 жолу жаңылса, жорго жарыштан четтетилет. Болгон аралыкты эрежени бузбай жүрүп, ал эми мара сызыгын жорго жүрүшүн бузуп чаап өтүп кеткен жорго жарыштан четтетилет. At чабыштын эрежеси. Чабандеске жүрүү багытын алмаштыруу бир гана учурда берилет. Эгерде ал артында келе жаткан күлүктөрдү 3 корпуска өтүп кетсе. Маарага түз чыкканда чабандестер катарды бузбай артта келе жаткан күлүктөргө оң жана сол жагынан озуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бериши керек. Маарага жакындап келе жатканда өзү минип бараткан атын гана камчылаганга уруксаат. Мыкаачылык менен атты камчылаганга тыюу салынат. Камчынын узундугу 125 сантиметрден ашпашы керек. Жаныңда бараткан атты камчылаганга тыюу салынат. Бул учурда күлүк байгелүү орундан четтетилет. Мара белгисин өткөндөн кийин камчы салганга тыюу салынат. Чабандес биринчи жолу эреже бузганда эскертүү алат, экинчи жолу эреже бузса 2 чабыштан четтетилет. Ал эми 3 жолу эреже бузса, ат чабыш сезону аяктаганча четтетилет. Эгерде чабышка бир саяпкердин же ат ээсинин 2 аты чыгып, анын бирөөсү өзү менен чогуу келген өкүлдүн байге алышына жардам берип, башкаларга тоскоол кылса, анда экөө тең байге орунунан четтетилет. Эгерде бир катышуучу атайлабай тоскоол кылып алса,
Байге орунун бөлүштүргөндө катышуучу тоскоол кылып койгон күлүктөрдүн артынан орун алат, бирок тоскоол кылбаган аттардын алдында болот. Ал эми атайлап жасаган тоскоолдуктун натыйжасында байгелүү орунга жетип алса, калыстар тобу тарабынан байге орунунан ажыратылат. Эгерде күлүк маарага чабылуучу жол менен келбесе дагы, байгелүү орунунан ажыратылат. Эгерде күлүккө чабышка катышпаган күлүк сүрөө кылса, байге орунунан ажыратылат. Ат чабыш учурунда эреже бузганга төмөнкүлөр кирет. Тиешелүү ылдамдыкта жүрбөсө, калыстар тобу ат чабышты токтотконго жана ат чабыш болбой калды деп чечим чыгарганга укуктуу. Жүрүү багытын артта келе жаткан аттардан 3 корпус өтүп алмаштырбаса, ал жолду торогонго барабар. Жанында бара жаткан күлүктү оңго же солго түртүп салуу. Чаап баратып улам багытты тез алмаштыруу. Бир атты эки жагынан кысып салуу. Ылдамдуулукту азайтуу. Ат чабышка катышып жаткан башка күлүктөргө жардам берүү. Старт эрежесин бузуу. Камчы менен туура эмес колдонуу. Атты туура эмес башкаруу. Чабандестердин кыйкырык салуусу. Эреже бузуу боюнча жоопкерчилик. Эрежени бузган саяпкерлер жана чабандестер ушул эрежеде көрсөтүлгөндөй жоопкерчиликтүү. Эреже бузуулар түрү боюнча конкреттүү тыюу салынган иш-аракети жана оор баскыч боюнча классификацияланат. Майда эреже бузууларга төмөнкүлөр кирет. Эгерде катышуучу эреже бузуунун натыйжасында башка катышуучуга жана көрүүчүгө жана ат майданына зыян келтирбесе, бирок жарыштарды эреже боюнча өткөрүүгө тоскоолдук кылса, чоң эреже бузууларга төмөнкүлөр кирет. Одоно эреже бузуулар алардын натыйжасында катышуучуларга, көрүүчүлөргө, ат майданына зыян келтирсе, одоно эреже бузганга жолду тороо, башка атты камчы менен сабоо, башка күлүктөрдү түртүп салуу, кысуу. Ушул эрежелерди сактоо жана тартип бузууларга чара көрүү калыстар тобу тарабынан жүргүзүлөт. Калыстар тобу төмөнкүлөргө укугу бар. Майда тартип бузуучуларга ооз-эки айтуу, эскертүү берүү жана катуу эскертүү берүү. Чоң тартип бузуучуларга байгелүү орундардан четтетүү, чабандести ат чабыштан четтетүү, ат ээси менен саяпкерге айып салуу. Андан тышкары калыстар тобу чабандес менен саяпкерге спорттук кыймылга жана моралдык принциптерге шек келтиргендиги үчүн эскертүү айтылат. Бул эрежеде жок болсо дагы. Алдын ала билип ат чабыш учурунда денесине залака келтирсе жана атайын утулуп берсе, күлүк байгелүү орундан ажыратылат. Жаза алгандар 3 күндүн ичинде арызы менен кайрыла алат. Ат чабыштын жыйынтыгы боюнча нааразы арызы ат чабыш бүткөндөн кийин 2 сааттан кийин берилет. Акыркы чечим көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Ал эми калыстар тобунун коллегиясынын чечими менен шекит коюлат жана кайра каралбайт.